Мамлекеттин бүтүндүгү, калктын тынч жашоосунун чыныгы тиреги өлкөнүн чек ара кызматы. Соңку жылдары мамлекет чек ара кызматкерлеринин материалдык жана социалдык жактан колдоого олуттуу көңүл буруп, ар тараптуу жакшы шарттарды түзүүгө аракеттенишүүдө. Алардын бири турак жай менен камсыздоо болуп калды. Мисалга алсак, мамлекеттик ипотекалык компаниясынын Менин үйүм программасы аркылуу Бишкек, Баткен, Ысык көл областарында жүздөгөн чек арачылар үчүн турак жайлар салынууда. Ал арада ушул апта ичинде Бишкек шаарында жайгашкан Мурас Ордо комплексинин 77 батир чек ара кызматкерлерине тапшырылды. Жаңы батирлердин ачкычтарын тапшыруу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Төрага салтанаттын жүрүшүндө сөз сүйлөп, ар бир кызматкердин мекен алдындагы жоопкерчилиги жана милдетин эске салып, ак ниет кызмат кылууга чакырды. Генерал полковник Камчыбек Ташиев өзү катышкан үй тапшыруу аземинин урунттуу учурлары кесиптешим Нурзада Сыдыкованын материалында. Бишкек шаарынын Маликов көчөсү 91 дарегинен ак өргөлүү болушту. 3 бөлмөлүү батир алдым. Саламатсыздарбы? Куш келипсиз. Келиңиздер. Бүгүн биринчи жолу келдик. Абдан эмоцияларга толуп турабыз, азыр толкунданып турабыз. Кыргызстандын мамлекеттик коопсуздугунун, эгемендигинин жана аймактык бүтүндүгүнүн сакчылары болгон чек ара кызматкерлери өлкөнүн коргонуу системасында өзгөчө орду бар. Алардын ишмердүүлүгү жыл өткөн сайын гана эмес, геосаясий өзгөрүүлөргө, чыр-чатактардын күчөшүнө жараша дагы чоң мааниге ээ деп айта алабыз. Мына ошондуктан мамлекеттик деңгээлде чек ара кызматынын мааниси жогору бааланыш абзел. Соңку жылдары чек ара инфраструктурасынын өнүктүрүлүшү, кызматкерлердин социалдык маселелеринин чечилиши бул кызматтын приоритетке айланганын көрсөтөт. Бүгүнкү алып жаткан болушуңуздар куттуу болсун. Өтүп бара жаткан апта ичинде мекен чегин кайтарган кызматкерлер үчүн кубанычтуу күн орун алды. Бишкектеги Маликов көчөсүндөгү Мурас Ордо турак жай комплексинин 77 чек арачы жаңы батирге ээ болду. Салтанаттуу аземге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы генерал полковник Камчыбек Ташиев катышып, жаңы батирлердин ачкычын тапшырды. Батирдин ачкычын алууга келдим. Атамекенге кызмат кылам. Ак өргөөсүнүн ачкычын алып, ак ниет кызматы баалангандардын катарын Каныбек Жумашев толуктайт. Өзү Нарын облусунда төрөлүп өссө, 27 жылдан бери мекен чегинде кызмат өтөп келе жатат. Учурда үй бүлөсү менен Баткен облусунда чек арачы болуп эмгектенип келүүдө. Анын жубайы да аскер кызматкери, 4 уул, 1 кыздын ата энеси. Ушул кезге чейин батирлеп жашап, эми борбор кала Бишкектен батирлүү болгондоруна кубанып турабыз дейт каарманыбыз. Мына могу менин Кудай буюрса жаңы алган үйүм. Кандай экен сезимдериңиз кандай? Сезимдер абдан сонун, абдан сүйүнүп атабыз. Мен, ата энем, үй бүлөм сүйүнүп атат. Чек арачылар жалпысынан баарыбыз сүйүнүп атабыз. Бири-бирибизге сүйүнүп. Негизи канча жылдан бери ушул чек ара кызматында кызматыңызды өтүп атасыз? Үй бүлөлүк абалыңыз кандай, ошол боюнча айтсаңыз? Мен чек ара кызматында кызмат өтөп жүргөнүмө 27 жылдын жүзү болду. Үй бүлөлүк абалым боюнча келинчегим алдагы аскер кызматкери. 4 балам бар, 1 кыз, 3 уулум бар. Бизге ушу 21-22 жылдардагы окуялардан кийин ушу Баткен регионунда кызмат өтөгөн аскер адамдарына ушундай жеңилдик берилген. Бишкек шаардан борбордон үй алганга тандоо мүмкүнчүлүгү берилген. Үй бүлөңүз сүйүнүп атса керек азыр. Үй бүлөм сүйүнүп, аябай кубанып атышат. Балдарым качан келип жаңы үйдү көрөбүз деп. Башка бөлмөлөрдө көрүп. Бул башка бөлмөлөр, мына бу жер бардык үй бүлө мүчөлөрүнө бардык шарттар түзүлгөн. Бу жерде санузел, ысык суу, муздак суу бар, жуунганга, жашоо шартка бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн экен. Жатакана бөлмөсү, бу жерде дагы атайын даярданып жасадык. Бул дагы атайын жакшы экен. Бу жердин эшиги менен балконду карап турасың. Бул жерде дагы үйлөр салынып атыптыр. Кудай буйрса, мен ойлойм көптөгөн чек арачылар дагы жакын арада үйлүү болушат деп.
коңуш болот турбайсыздарбы? Кошуналарыбыз көп болот экен, Кудай буйрса. Мына ушундай кубанычка батып турган дагы бир каарманыбыз Алтынбек Абдылдаев. Алдагы өмүрүнүн көп бөлүгүн мекен үчүн арнап, чек ара чебинде кызматын өтөп келүүдө. Аталган каарманыбыздын да жубайы мамлекет үчүн ант берген аскер айымдардын бири. Бул үй бүлөнүн мекен үчүн аткарган кызматы бааланып, эми мынтип Борбор кала Бишкек шаарынан батирлүү болуп жатышат. Ага өргөл болдук. 25 жылдан бери чек ара кызматында иштейбиз. Келип кубанычыбыз чексиз. 2 комнат квартира тийди. Азыр кирип көрдүк, жакшы жасалыптыр. Бүгүн биринчи жолу кирдиңизби? Сезимдер кандай болду негизи? Сезимдер айтып түшүндүрүбүз. Келип мындай шаардан 2 бөлмөлүү квартира алабыз деп ойлогон эмеспиз. Алдык. Аллага Канча убакыт күттүңүздөр ушул күндү? чек ара кызматында 25 жыл иштесем, ошондон бери ар жерде жумушта иштеп жүрөбүз, квартира алган эмеспиз. Кайсыл жакта кызмат өтөдүңүз, канча убакыт? Мен 20-21 аскер бөлүгүндө Разаков шаарында кызмат кылам. 25 жылдан бери 4 балам бар, 2 уул, 2 кызым. Ошо 25 жылдан бери өзүбүздүн квартирабыз жок. Ошо бул жактан алып кубанычтабыз өтө. Ажообузга, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук төрагасына ыраазычылык үй бүлөмдүн атынан билдирем. Мен ата-энем көп жылдан бери аскер кызматкеринде кызмат өтөшөт. Мен абдан сыймыктанам. Ошол ата-энемдин ак эмгегинин арты менен ушундай куттуу батир насип этип отурат. Кудайым буйруса, баары жакшылыктарга болот. Бүгүн биринчи жолу келдик. Абдан эмоцияларга толуп турабыз, азыр толкунданып турабыз. Мен абдан сыймыктанам ата-энем менен. Апам да абдан толкунданып, абдан сүйүнүп жатат. Тилекке каршы келе алган жок, жумуштарына байланыштуу. Ата-энем, апам дагы аскер кызматкеринде жумушта иштейт. 4 тууганбыз. Үй бүлөдө эң улуусу болом. Ошентип бүгүн 77 чек арачы Бишкек шаарынын Маликов көчөсү 91 дарегинен ак өргөлүү болушту. Маалым болгондой, чек арачыларга УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев ачкычтарды өзү келип тапшырды. Ал эми батирге ээ болгондордун көпчүлүгү мына ушул чек арада кызматын өтөп, өмүрүнүн тең жарымын арнагандар. Бакта мен 22 жыл болуп атат быйыл кызмат өтөгөнүмө. Абдан жакшы камкордук болуп атат мамлекет тараптан. Быйылкы жылы ошо госипотека тарабынан чек арачылардын көпчүлүгү үйлүү болуп, мынакей биз бүгүн ачкычтарды алып турган кезибиз. Абдан кубанычтабыз. Иштегениме 24 жыл болду. Ошол убактан бери эле батирден батирге көчүп жүрөбүз. Бүгүн жакшы майрам болуп атат чек арачыларга. Өкмөт тарабынан ушул Баткен регионунда кызмат кылган аскер кызматкерлерге ушундай мүмкүнчүлүк берилген. Кыргызстандын өзүң каалаган регионунан батир алсаң болот. Биз Бишкекти тандадык. 25 жылга алдык, баштапкы төлөм жок. 3 бөлмөлүү батир алдым. 4 балам бар. Чек ара кызматында 23 жылдан бери кызмат кылам. Канча убакытка ушул кезекте турдуңуз? Кезек ушул кызмат өтөгөндөн бери кезекте турабыз. 1999 жылдан бери кызмат кылам. 26 жыл болду. ГИКке очередке турганыма 5 жыл болду. Ошо Кудай буйруса 3 бөлмөлүү батирлүү болдук. Иш-чаранын жүрүшүндө УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул берилген батирлер мамлекеттин чек арачыларына болгон камкордугу деп белгиленди. Эң негизгиси ар бир аскер кызматкеринин үй бүлөсүнө кам көрүлсө, мамлекетибиз тынч жана ишеничтүү коргоо алдында болоорун баса белгиледи. Эмне үчүн биз ошол үй жагына, турак жай жагына көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Себеби дегенде үй бүлөң тынч болбосо, үй бүлөң жакшы жерде жашабаса, балдарың жакшы жерде мектептен билим албаса, анда турмушта дагы, жумушта дагы, кызматта дагы оор болот. Ошондуктан урматтуу чек арачылар, мен ойлоймун, муну менен биз токтоп калбайбыз. Бул башталышы гана. Күзүндө дагы үй беребиз. Ушинтип отуруп, жакынкы жылдарда биз чек арачылардын бардыгына үйлөрдү берип бүтөбүз. Чек арачылар мындан ары квартирадан квартирага чуркашып, ар түрдүү үйлөрдө жашашып, ар түрдүү шарттарда жашашпайт. Бардыгы бирдей, жакшынакай, ошол адамга ыңгайлуу шарттарда жашаганга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Ошондуктан сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалаймын.
дагы бир жолу ишти так аткарыш керек, мыйзам чегинде аткарыш керек. УКМК жетекчиси андан соң көп кабаттуу турак жайлардын кызыл лентасын кесип, батирлерди көрүп чыкты. Так. Саламатсыздар. Кандайсыңар? Үйдө алдыңарбы? Жакшыбы? Кубанып атасыңарбы? Балаңыз бактылуу экен. Атасы барлар бактылуу болот. Мекен чегин кайтарып, аскер кызматында ак ниет кызматын өтөгөн аскер кызматкерлеринин үй бүлөлүк шартын жакшыртуу мамлекеттин негизги маселелеринин бири. Ал эми 5 жыл аралыгында 570тен ашуун чек арачы жаңы батирлерге ээ болгон болсо, ушул айдын соңунда дагы 170тен ашуун чек арачыга жаңы батирлердин ачкычтары тапшырылмакчы. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалуу Сомуралиев, регион, Бишкек шаары.